Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Айтмамат уулу Жаныбек, KG недвижимость агентствосунун мүчөсүмүн. Биз Россия аймагында СНГ жарандарына ипотека жолунда үй алганга көмөк көрсөтөбүз. Бүгүн Санкт-Петербург шаарында сделкабыз болуп өтмөкчү. Кардарыбыз Мураталиев Жылдызбек 3 бөлмөлүү турак жайдын ээси болгону турат. Андыктан сиздер менен сделкада болгон учурлар менен сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Кандай шарттар менен жана кандай документтер менен үй алды десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мына мекендештер, ушинтип бүгүн Мураталиев Жылдызбек байкебиздин сделкасын аяктадык. Кардарыма кичине суроону берсем, биздин жөнүндө каяктан информация алды, каяктан угуп келдиңиз, каяктын жарансыз, ошол жак жөнүндө дагы өзүңүз толук айтсаңыз. Ассаламу алейкум мекендештер. Бул KG недвижимость компаниясына мен укканыма 2 жыл болгон. 2 жылдан бери бул компанияга кызыгып жүргөм, кандай варианттары бар экен деп. Быйыл Кудай кааласа ошо Санкт-Петербургга жаңы офис ачылып, ушул офис ачылгандан бери Жаныбек менен таанышып, булардын эмелерин бүт тактап билип, бүгүн Кудай кааласа ошо сделкага келдик. Буюрса, бүтүп баратат сделка. Я тут уже, там он, наверное, вам еще раза 3-4 придет. Ошо анан бу жерде кызмат кылган Жаныбекке силерге рахмат, компанияга рахмат. Кыргыз элине көп ушул үйлүү кылып, керенерди жаратып, кыргыз элинин ушу мигрант болуп жүрсө да ушуларга үйлүү кылып аткан силерге рахмат, компанияга рахмат. Чоң ийгиликтерди каалайбыз силерге. Мага окшоп көп жылдан бери үмүт кылып квартираны кантип алсам деп жүргөн кыргыз элинин жарандары ушул компанияга келип, коркпостон аракет кылсаңар болот экен. Баардыгы өзүңөрдүн чечимиңерди точно коюп, аракет кылсаңар эле баардыгы иш жүзүнө ашат экен. Рахмат Жаныбек, сага дагы канча жардамың тийди, чуркап баардыгын өзүң көтүрдүң. Рахмат, ушундай бизди да сүйүнтүп отурасың. Компанияга ырасчылык, ишиңерге ийгилик каалайм. Азыр Жылдыз эке, менде бир суроо пайда болду да. Сиз бизге алгачкы келгенде мындан мурун башка компанияга барганмын дегенсиз да. Ал компанияны эмнеге тандабай, эмне үчүн биздин компанияны тандадыңыз? Эми ал компаниядан силер бергендей эле сөйөттерди берди, бирок алардын эмне деп коет, жалагы биринчи услугасы силердикине караганда кымбатыраак экен. Ошонусуна эме кылдым. Анын үстүнө мындан 2 жыл мурун Самаранын өзү менен сүйлөшкөнгө ошого дагы ынандым. YouTube'дан көп карадым, кайсынысы ыңгайлуураак болот деп, анан ошо менен силердин эмеңерге келдим. Анын үстүнө сен жакшы түшүндүрүп, жолдордун баарын жакшы түшүндүргөн үчүн ошо силердин компанияңарды тандап калдым. Ошого менен бүгүн Кудай кааласа сделка жүрдү, баардыгы жакшы, ийгилик.
бир жолу каалайм баардыгыңарга ушу. Анан ушу Россияда жүргөн мекендештерге айтып кетет элем. Силер дагы келгиле, ушул жерден коркпостон алгыла, алып эме кылсаңар баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Азыр дагы айта кетчү нерсе могу ссылка процесси болду. Биз азыр эртеменден баштадык. Кандай мындай сезимдериңиз кандай болду? Мындай үй алып аткан эмоцияларыңыз болдубу? Сезимдер мындай козголдубу сизде? Обязательно бул деген баягы күтүлбөгөн жерден уксаң сезимдер башкача болот экен. Эртең менен мен изделкага барасың дегенден кийин өзүмдү башкача сездим. Чын эле изделка болуп атабы деп болот экен, ооба. Ушундай эмеге жетип калат экенмин деген өтө кубанычтуу сезимдер болду. Даже ишенбей качан ушул эмелерге кол коюп эме болгондон кийин анан эми өзүмө келдим. Конечно, сүйүнүч сезимдер болот. Кардарыбыз Жылдыз эке 3 бөлмөлүү турак жайдын ээси болуп атат. 62 квадрат метр. Площадь да аябай жакшы. Расположениеси да жакшы жерде жайгашкан. Жакынкы күндөрү Кудай буйрса, үйдүн өзүн барып дагы тартып, дагы видеонун уландысын сиздерге чагылдырабыз. Ошо мекендештер, KG недвижимость агентствосуна кайрылыңыздар. Биз сиздердин ишенимиңиздерди толук актаганга аракет кылабыз. Рахмат. Жылдыз эке, сизди куттуктайм. Силерге да Изделка ийгиликтүү өткөн үчүн үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун. рахмат. Кудай кааласа дагы көптөгөн кыргыз элин сүйүндүргөн күндөр көп болсун. Рахмат силерге да. Силердин дагы документацияга так эме кылат экенсиңер, ыраазы болдум. Аласы жакшылык эле каалайм. Ишиңерге ийгилик. Эскерте кетсек, Жылдыз эке бизге 2 декабрда келип келишим түзүп кеткен. Өзүнө аз сумма одобрение болуп калып, кийин жаңы жылдан кийин баласы 3 ай иштеп, баласынын өзүнүн созаемщик менен, өзүнүн трудовой договор менен баласын кошуп алды. Өзүнө ыңгайлуу суммадагы сумманы алды, кредит алды.